Assalamu alaikum. Onlar бүгін сүйлөшө турган сөз өлкөбүзгө кандай салым кошо алабыз. Ошол жөнүндө айтып берейин. Азыр мына Дубайда ду деген сим карта бар, интернет. 39,5% ушу Дубайга карайт экен да. Анан сен аэропорттон түшкөндө эле мамлекетте бардыгы ушул сим картаны предлагать этет. Көп экономиканын көтөрүлүшүнө дагы салымы чоң экен да. Анткени бул жакта интернет өлгүдөй кымбат. Кыргызстанда да ушундай кымбат болсо көп ким интернет кирип жаман комментарийлер жазбай калмак болуш керек. Билет, Дубайга келгенде интернет аябай кымбат. Бирок булар ошондой кымбат болсо дагы эмне кылат? Бардыгы өздөрүнүн ушул мамлекеттик сим картасын колдонот. Себеби булар айтат, бир тыйын болсо дагы, бир сом болсо дагы ушу мамлекетке түшсүн депчи. Биз мисалы Кыргызстанда биздин компания, мисалы Мегаком компаниясы, канча процент Мегаком колдонот? Мисалы именно сиз көрүп аткан Мегаком колдоносузбу? Менден сурай турган болсоңуз, мен Мегаком колдоном. Бирок бизде Кыргызстандын бардыгы эгер Мегакомго өтө тургандай болсо, мамлекетке канчалык пайда алып келмекпиз? Эми бардык амалдар ниетке жараша. Биз ниетибизди түз кылып кое берейик. Эми кээ бирлер бар тияктан жетпейт, анан миттеп урдай. Эми азыр мурункудай урдай турган заман болбосо керек. Азыр көрүп атасыңар, жашоо күндөн күнгө өзгөрүп атат. Жегендер баары камалып атат дегендейчи. Биз ниетти түздөп койсок, мына мен ар бир кыргыз мен айына 3 сомдон кетирем, бирок ушул мамлекетке түшсүн деп ушул Мегаком көтөрөм, ушул түшкөн акчадан жолдор жасалат, чырактар коюлат, мектептер салынат, садиктер салынат деп бардыгыбыз ниетибизди түзөй турган болсок, ушунча абоненттин бардыгы эгер ушул Мегакомго өткөндө биз канчалык мамлекетке салым кошо алмакпыз. Тилекке каршы бардыгыбыз ал жака мындай өтө серьезно карабайбыз. Ошон үчүн эбегейсиз акчалар башка компанияларга түшүп чыгып кетип атат. Азыр эми мисалы мамлекет тамак чыгарса сиздин табитиңиз тартпашы мүмкүн, кийим чыгарса сизге жакпай калышы мүмкүн. Бирок бул компаниянын тарифтери почти бирдей эле болгондон кийин мейли кичине кымбат болсо дагы мамлекет үчүн барлыгыбыз ушул жака өтсөк негизи жакшы болмок. Бул мамлекетке кантип салым кошобуз? Мамлекет мен үчүн эмне кылды эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым? Калганы көтөрүлбөсө көтөрбөй эле койсун, соседтин, классташын, группалашын, ал турсасын башына кие алсын, анын өзүнүн иши. Мен мынакей мамлекетке ушул айына 200 сом болсо да ушул 200 сом башкаларга кетпей ушул мамлекетке кетсин деп көтөрө турган болсо кандай болот эле? Мисалы жакында Осман Airlines деп самолет алып келди мисалычы. Ошо учуп атканда ушул самолет мен учайын мен 500 сом болсо дагы ушулга түшсүн, мисалы ушулга аэропортко түшсүн, ушул акча менен аэропортторубуз оңолсун, дагы расширять этилсин, жакшы болсун, мамлекеттик международныйга уча турган болсун. Ушу именно мен ушул Осман Airlines мамлекеттин самолету менен учканына байланыштуу ушул акча түшүп, самолет кеңейип, международныйда самолеттор коюп, Кудай буйрса Бишкектен Европага учабыз деген ниет менен жүрсөңчү, бул кандай ушундай кылып мамлекеттен оңолуу, мамлекет оңолуш үчүн, мамлекет өзгөрүш үчүн биз өзүбүз өзгөрүш керек. Мисалы азыр эми тилекке каршы бизде Кыргызстанда банковской системалар, мисалы менин билишимче Кыргызстан Айылбанк менен РСК банк Кыргызстанды кош керек да. Бирок бизде ошондой онлайн жанагындай акча котормойлордун баардыгы ушул банктар дайындаганда, биз баардыгы ушул мамлекеттикин которгондо биздин акчаларыбыздын баардыгы ушул Кыргызстандын банкында турмак да. Ошакка пайда түшмөк, переводдордон ошондой болмок, мамлекеттин казынанын толтураларынын бир жолу да. Биз өзүбүз өндүрүштөрдү өзүбүз колдонбойбуз. Кече да айттык, мисалы суулардын баардыгы тасай суу, анан асуу. Эми бул да нерселер жамандабайм менчи, бирок өзүбүздөн легенда чыгып атпайбы мисалчы. Өзүбүздүн суу мисалчы, өзүбүздүн нерселердин баардыгын өндүрүштөрдү колдомоюнча көп мамлекеттердин стратегиялары ушундай. Өздөрүнүн өндүрүштөрдү, мисалы еврейлер көчөдө кетип баратса да, газет окуп алса да газет алып кеткен да, анткени бул газета кайрымдуулукка кетет депчи. Азыр мисалы Мегаком кээ жактарда тартпайт десе, мисалы Мегаком бир тыйын төлөгөн жок. Мен как патриот катары, мисалы Мегакомдо иштеген Бекжан деген иним бар, ошол менен сүйлөшүп көп неме кылып калам. Азыр 2023-жылдан баштап көп станциялар курулуп баштаптыр. Бир станциясы 3,5 миллионму 4 миллион сом турат экен. Акча түшсө дагы бардык жака станциялар коюлса, Кыргызстандын бардыгында 100% тартып калат экен. Бирок биз ошондой патриоттуулукту мындай. Патриот десе биз кандай түшүнөбүз? Патриот десе калпак, кыргызча чермей киіп алып, анан комментарий жазып Кыргызстан үчүн өлөм деп. Покажи своим действием
сен аракетиң менен колунда келип турган нерсени кылсаң болот да. Мисалы мамлекет тамак чыгарып тамак иче албайсың, кийимиңди кие албайсың, бирок sim картасын көтөрө аласың, потому что бардыгы бирдей эле болот. Ошол жагын карап, самолетту бирдей эле, самолет менен уча аласың, банктын услугасы бирдей эле колдоно аласың. Ошондой кылып туруп карап туруп бардыгыбыз мындай салым кошо турган болсок, бул дагы бир патриоттулукка чыныгы сөз менен эмес, иш менен далил кылгандын бир сүрөтү болот да. Кудай буйрса бүгүнкү кезде ушул нерсени айтып берип атабыз. Дагы эртең Кудай буйрса дагы башка серияны чыгарабыз Кудай буйрса. Көңүл бөлүп угуп аткандарыңарга чоң рахмат. Силердин ой пикириңер кандай? Ушул боюнча комментарий болсо калтырып койгула видеого. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.